Кыргыз эли байыртадан ырым-жырымдарды ар кандай кырдаалда колдонуп келген. Мисалы, адамдар сыркоолоп калганда айыктыруу үчүн түрдүү ырымдарды пайдаланышкан. Дартына дава, илдетине шыпа. Кыргыздар ушинтип илгери ата-бабаларыбыз бели бертинип калганда, кокустап калган убакта ушундай бертик сурашкан болчу да. Анан билген жана сускуну монтип сунганда, ал үйдүн ээси дагы билген бертик сурап келгенинчи. Ошон үчүн анан үйүндөгү болгон даамды дартына дава, илдетине шыпа болсун дегенде мен бияка монтип салып алам. Ушинтип 7 үйдү кыдырган. 7 үйдү кыдырып келип, андан кийин үйгө келгенден кийин ошол даамды анан баягы ооруп аткан кишиге берген. Дартына дава, илдетине шыпа болсун деп. Бул дагы чоң ырым болгон. Дин өкүлдөрүнүн айтымында диний багыттан алып караганда ырым-жырым деген түшүнүк жок. Эгер адамдар ар түрдүү ырымдарды колдонсо дагы башкаларга зыян келтирбеши керек жана ширкке барбоого тийиш. Карамыш өтүп кетсе, жол болбой калат экен. Бул адамды баягы бир аракет кылуудан, бир иш кылуудан тосот да. Ошондуктан ислам дини бир ырым-жырымга байланып калуудан тыят дагы. Адамдар өзүн мындай табигый алып жүрүш керек да. Туура нерселерден кылып, туура эмес иштерден алыс болуш керек. Биоток деп коебузбу, өзүнүн бир эби менен мындай туура кармап койгонго бир эмелер бар да, жөмдөмдөрү бар. Бардыгы эле аяланы кыла бербейт да. Бирок ошондон айып кетти дегенден мен алысмын да. Рахман-рахим, Улукман атам дарысы, умайнемдин эми домусун, дартына дава, өмүрүн илдетине шыпа болсун, кел балым жарыгым айланайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен жерге отургалым, жерге. Менин колум эмес, умайнемдики. Менин колум эмес, умайнемдики. Умайнемдики. Бул суу чачканда ошо сезгенген нерсе ошо суу менен кетсин, сууга өтүп кетсин, суу тазалап кетсин деген мааниде башынан айлантып эшикке төгүп таштайтын деп, анан пияланы көмкөрүп коет. Бул жылдыз көрсөтүп анан алат бунучу. Анан эми өйдө тамагын өйдө көтөрүп коет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менин колум эмес, умайнемдики. Менин колум эмес, умайнемдики. Менин колум эмес, умайнемдики. Бул жерде ошондой эле баягы көз тийген, кирне деген нерселер бар. Бирок бул көз да, бирөөнүн сугу мындай нерсе бар адамды. Мунун дарылоонун жолу ошо дем салып, туура багытта эмечиш керек да. Чечиш керек, то есть дарылаш керек. Ал эми жанакындай мисалы үчүн бардык эле ырым-жырымды кандай десем мындай туура деп айтыштан алысмын да. Биз эми ошо ырым-жырымды жасап атканда жана менин колум эмес, умайненин колу, менин деген сөзүм эмес, улукманымдын сөзү деп айтып атпайбызбы? Бул улукман деген Кудай деген сөз да. Менин сөзүм эмес, Кудайды да тергеген элдерчи. Кудайдын сөзү дебей, улукманымдын сөзү деп тергеп айтышкан. Анын артында Кудай турат. Кудай шыпасын берсе, жакшы болуп кетсин деген мааниде. Бул эч кандай эч кимге, динге деле, башка жакка деле мындай эмеси тескери таасири жок деп ойлойм да мынча. Кыргыз эли ырымчыл болгондуктан байыркы ырымдарды бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келет. Ал эми алымдардын айтымында адамзатка зыяны келтирген ырым-жырымдарды пайдаланып, же ага толугу менен ишенип алуу туура эмес. Ырым-жырымдардын саны көп, ага ар бир адамдын өздүк пикири бар. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.